Демек, жетинчи ишеним, жетинчи пресуппозиция, жетинчи ишеним, адамда бардык ресурстар опа, бар, окей. Записка турат. Адамда бардык ресурстар бар ийгиликке жетүү үчүн, ресурсу жок адамдар жок. Ресурстук эмес абал гана тоскоол жаратат деп атабыз. Азыр мен түшүндүрүп кетем. Ресурс деген бул эмне? Бул кандай бир айталы тааныш билиштер, адам чакырам десеңиз. Жөндөмдөрү болушу мүмкүн. Кимдирбир арагынан айталы адамдар менен иштеген уже тажрыйбасы бар. Кандай бир спортто ийгиликтерди жараткан, өзүнө максат коюп, ошол максатка жетишти билет. Булар ресурстар. Кандай бир акчасы бар болушу мүмкүн, 3 ай бою башка жака ишке чыкпай, же жолдошу багып атат, үйдө декретте отурганча бизнес кылат. Бул дагы ресурс. Убактысы бар дейли, балдар кичине чоңоюп калды, ал жаш бала кичинекей балдар менен жүрбөй, уже балдар өзү менен өзү болуп калды, анын убакыт деген ресурсу бар. Ошол сыяктуу адамдардын ресурстары бар, эгерде ал издесе. Бирок ресурсу жок, ресурстук абалы жок адамдар бар деп атабыз. Эмнеге? Азыр мен түшүндүрүп кетейин. Мисалы айталы, толтура адамдар бар, өздөрү 2 болуп окуган же 3 окушкан мектепте. Өтө деле отличник болгон эмес, бирок жашоодо сонун ийгиликтерге жетишти. Жалаң 2-чилер же 3 алгандар ийгиликке жетти дебейм, бирок 3 алгандар, 2 алгандардын арасында ийгиликке жеткендер көп эле бар. Тескерисинче 5 алгандардын, жакшы окугандардын арасында ийгиликтүүлөр бар, бирок бомждор да бар, алкаштар да бар, ийгиликке жетпегендер да бар. Эч кандай ийгилик жаратпагандар да бар. Же орто жашоодон чыга албагандар да бар. Акча табат, айлыгын алат, анан айлык ашпайт турмуштан. Ушундай адамдар да бар. 5 окуган болсо дагы. Эмнеге мындай болуп атат? Ресурста эмес кеп, ал билими бар деп атабыз, акылдуу деп атабыз, ресурс бар. Бирок ресурстук абал жок. Ресурстук абал деген бул шамдагайлык, өзүнө ишенгендик, энергия күч болуп атат. Прет деген состояние берет. Прет деген, мен жетем деген, буюрса мен көзүм жетип атат, мен сөзсүз бул ийгиликти жаратам деген ресурстук абал жок ал адамда. Ошол себептен ал жакшы окушу мүмкүн, бирок өзүнө ишенбейт. Шамдагайлык жок. Ошон үчүн фабрикте деле, биздин бизнесте деле, тармактык маркетингте деле сиз сабактарга катышышыңыз мүмкүн. Менин сабактарымды кантип тааныштар менен иштешти айтып бересиз, жасашты билесиз, бирок жасабайсыз. Эмнеге? Ресурстук абал жок, өзүңүзгө ишенбейсиз, көзүңүз жетпейт, ошон үчүн баштабай жүрө бересиз. Өзүңүзгө ишенимчиңиз жакшы эмес болуп атат. Мен ресурстук абалга киргени керектүү, сонун практикаларды берем алдыда. Куражга киришти үйрөтөм. Якорь техникасын үйрөтөм. Рефрейминг техникасын үйрөтөм, позитивдүү болушка үйрөтөт. 3 стул техникасын үйрөтөм, 3 позицияга киришти үйрөтөм. Ассоциация, диссоциация деген сонун сабактар болушат, көрүңүздөр. Эң жөнөкөй сабактарды берем. Экинчи баскычта мындан татаалыраак, бирок мындан да күчтүүрөөк сабактарды берем. Сиздин биякта программалар менен дагы көрүп иштейсиз экинчи баскычта. Ушул жерде көрүп түшүнөсүз, ресурстук абалда экен проблема көрсө, ресурста эмес экен деп түшүнөсүз да. Дал ошол себептен, мисалы үчүн айылдан тоодон түшкөн, билими жок экичи ийгилик жаратып атат. Эмнеге? Ал шамдагай. Ал болбой жасап көрө берем. Болуп кетет да, Кудай буйрса берет дейт да, жасап көрө берет. Анан бир убакта ошон үчүн эмне дейт? Ойчул ойлогуча тоо келчи, тоодо ашып өтөт дейт, Жасап отуруп ийгилик жаратып алат. Эмнеге? Ресурстук абал деген ушул, жасай берүү. Ал менин сабактарымды көрбөшү мүмкүн. Бул бизнеске келип. Наставник айтканын көрүп кала бериши мүмкүн. Бир убакта карасаң ийгиликке жетип кетти. Кимдирбей менин сабактарымды көрүшү мүмкүн, жок, жасабай жүрө берет. Эмнеге? Мисалы үчүн айталы, перфекционист. Мен идеалдуу жасашым керек дейт. Анан биз айтып атабыз биякта программада. Уруксат бер өзүңө идеалдуу болбошко. Идеалдуу болбосо да жасай бер. Адашасың, жыгыласың, коркпо. Башында коркосуң, кийин коркпой каласың. Кече мисалы үчүн, кече жакынкы практикалар эмне болду? Мен адамдарга маалымат бериштен уялам. Текст ал дагы, бир 2 мүнөттүк текст ал дагы, продукция боюнча. Ошону 4 жолу айт. Биринчи жолу жакшы болбой атса дагы айта бер. Экинчи жолу жакшы болбой атса да айта бер. Үчүнчү жолу жакшы болбой атса да айта бер. 4-үнчү, 5-инчи, 6-нчы жолу сонун айтып каласың. Ушул жасай бер деген ушул. Ресурстук абал ушул. Өзүңө уруксат берүү, ката жасоого. Азыр биякта биз дагы ишенимдерди айтабыз. Каталарга кайтарым байланыш катары. Мен каталарды жасап үйрөнөм де. Азыр биз айтып кетебиз, ошондо түшүнөсүз. Дал ошол себептен 5ке окуган үлгүлүү адам бомж болуп калат, ийгиликке жетпей калат, орто жашоодон ашпайт. Экинчи эмне болуп атат? 3 алган, тоо келчи болуп атат ал. Шамдагай болуп атат. Бул ресурстук абал деген ушул. Ресурстук абал деген жасагым келет, буюрса жашоодо мен сонун жашагым келет, мен BMW айдагым келет, мен Lexus айдагым келет деди дагы. Эмне болду? Ресурстук абал менен киришип баштап кетти. Ошон үчүн позитивдүү адамдар ийгиликтерге жетип атышат. Позитивдүү эмес адамдар көп нерсени билсе да жасабай жүрүп атат. Натыйжасы жок ошон үчүн. Ошон үчүн эмне? Байдын баласы алкаш болуп атат, ресурс бүт бар. Ал миллионер адам миллиардер болуп кетсе болот. Дональд Трампка окшоп.
Бирок ал аны жасабай атат да, алкаш болуп кетет. Эмнеге? Өзүнө ишенбей атат. Ата эне бүт ресурсту берди, бирок эмнени бербеди? Ресурстук абалга киришти үйрөтпөдү. NLP'ни үйрөтпөдү. NLP'ни үйрөтсө ал балким күчтүү болуп чыгат эле. Кедейдин баласы кайрымдуулук жасап аткан миллионер болуп атат, Ал эми байдын баласы бомж болуп атат. Эмнеге мындай болуп атат? Ресурстук абалда болуп атат. Мектеп бизге ресурс берип атат, билим берип атат. Балким тааныш билиш да берип атат. Тааныш билиш ишке жайгаштырып атат ата эне дагы. Тааныш билиш өздөрү чакырып атат. Ата энеси деле сен жакшы адамсың, экөөбүз доспуз, таанышпыз, сага ишенем, сен честныйсың деп чакырды. Бирок ал өнүгүп өсүп кетпеди. Эл катары эле иштеп жүрөт. Кимдирбөө тааныш билиши жок. Мен бир убакта бул бизнеске жаңы келгенде тааныштарым көбү Бишкекте болуп калды. Мен Бишкекте 6 жыл жашадым эле. Ошто көп жыл жашабай калып, унутуп калдым. Классташтардан башка эч ким билбей калдым, коңшулар. Коңшулардын деле көбүн тааныбайт элем. Бирок ага карабастан Кыргызстанда эң бир чоң команда куруп алдым. Эмнеге? Менде ресурс жок эле. Анан мен жаңы баштаганда интернет азыркыдай өнүккөн эмес эле. Мындай рырт деген телефон менен чалып баштаган. Уюлдук телефон бар эле, бирок көбүндө бирдик жок болот эле. Сүйлөшкөнчү, анан менде деле көп болот эле. Мен тиги менен телефондо сүйлөшөт элем. Ресурс жок. Интернет жок ал убакта. Эмне кылдым мен? Наставник айттым. Наставник мага 1-2 көчөдөн өзүмдүн тааныштарымды 1 айда чакырып бүттүм. Себеби тааныштарым аз да, калгандары баары Бишкекте. Коллегаларым Бишкекте, группалаштарым Бишкекте, коңшуларым баары. Так, окей. Эми көрүнүп атсам болуп атса, мага плюс басып коюңдар. Запись кетип атат, жакшы негизи. Демек эмне? Мен кайра сүйлөп атып, кайра машыгып атып, мен кыргызча жакшы сүйлөп калдым. Керек болсо анча түштүктөөлөрдөн да көбүнө караганда мен таза сүйлөп калдым кыргызча. Көп жолу сүйлөп атып. Анан видео тартыштан мурун да менде ушул бар эле. Орусча жакшыраак сүйлөйм, кыргызча кээ бир сөздү айта албай, таппай кыйналат элем. Бирок эмне? Өзүмдүн үстүмөн иштеп отуруп, кыргызча эң сонун сабактарды жасап чыктым. Азыр кыргызча сонун 80% таза сүйлөйм деген ишеничтемин. Так, угулуп атам, угулбай атам. Вебинар бөлүмүнө мага бери көрүп коюңуздар. Кандай угулуп атам? Кандай көрүнүп атам? Плюс баскыла. Дагы эле угулбай атам же. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Азыр мен бияка жазып койбосом, түшүнүксүз болуп атат. Ато записим ошончо сүйлөп болбой калбасын. Так, окей, угулду көрүндү дейт. Жакшы. Анда кеттик анда. Демек, ресурстук абал деген ушул. Мен шанс катары көрдүм муну. Мен эң сонун турмушта жүргөн шанс дедим да, эмне кылдым?
мен өзүмдүн үстүмөн иштедим. Ошого негизги нерсе бул ресурс эмес, тааныш билиш эмес, сиздин сүйлөй алганыңыз эмес, сиздин жөндөмдөрүңүз эмес. Сиздин ресурстук абалыңыз. Ресурстук абалга киришти үйрөнүп алсаңыз, сиз сүйлөшүп да үйрөнөсүз. Маалымат беришти да үйрөнөсүз. Адамдарга сатышты билсеңиз, сатышты да үйрөнөсүз. Мен сатышты билем деп айта албайм. Мен күчтүүмүн деп айта албайм, бирок мен сатышты билем. Бизнес сата алдым. Интернет дүкөндө жакшы сата алдым. Сатыштын психологиясын билем. Ошон үчүн бирөөлөргө үйрөтө алам. Бирок да билбейт элем. Мен эч качан соода ишинде иштеген эмесмин. Так, түшүндүк э? Демек ресурстук абал деген ушул. Ресурстук абалга кирип алсаңыз, сиз сөз түрдө ийгилик жаратасыз. Кийинки ишеним 8-чи. Туура эмес деген жок. Максатка жеткирет же жеткирбейт деген көрсөткүч. Натыйжалуу же натыйжалуу эмес. Эффективдүү же эффективдүү эмес. Эффективдүү деген бул натыйжалуу. Натыйжага алып келет же натыйжага алып келбейт деген түшүндүрөт. Эффективдүү барабар натыйжага алып келет. Эффективдүү эмес, натыйжага алып келбейт. Туура эмес деген жок. Туура эмести кантип билебиз? Натыйжага алып келсе, бул туура. Натыйжага алып келбесе, бул туура эмес. Түшүндүңүздөрбү? Демек, мисалы үчүн, нолдон жаңыларды алып келип үйрөтүп атып лидер өстүрөм деген менде түшүнүк бар эле. Бул туура же туура эмес деп айтпайбыз. Бул туура, адамдарга жардам бериш керек. Бардык эле өз нарагынан күчтүүлөр эле өсө бербей, көп нерсеге үйрөнө турган адамдарды деле өстүрүш керек. Бул сооп иш. Бирок ал натыйжалуу эмес болуп атты. Ал ошол ишеним менен жүрө берсем, мен өтө кеч жетет элем ийгиликке. Бирок бир убакта мен өзгөрттүм бияктан наставнигимге карадым да, наставник ушул программага келдим. Эмнеге менде жок деп туруп өзгөртө баштадым. Блокнотко жаза баштадым. Менин командамда мондай адамдар бар, эл менен иштеген тажрыйбасы бар, тармактык маркетингде иштеген тажрыйбасы бар деп жаздым. Ошол адамдар мага келди, лидерлер. Андан кийин биякта программа өзгөрүп жүрүп, мен бул сонун шанс, мен көптөгөн адамдарга турмушун өзгөрткөн жардам бере алам деген ишеним пайда болду. Барып. Ал ишеним пайда болгондо мен миңдеген адамдарга жардам бере алам дедим. Чындап эле биздин командада 500 эмес, 1000ге жакын бир лидер бар да, мындай берилип иштегенчи ошондой. А так бир 400-500 директор бар бизде. Мага өзү иштеген, тез үйрөнгөн адамдар келет командама. Деген бул эмне? Бул натыйжалуу ишеним. Ушул ишенимди өнүктүрүңүз, мүмкүн болушунчачы. Бирок аны үчүн сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне үчүн сиздин командаңызга даярлар келсе иштей алат? Сиз алар менен кантип иштешти билесиз. Аны үчүн команда менен иштөө боюнча сабактарды көрүңүз. Сонун сабактар бар да бизде Бrilliant командасында. Именно команда менен иштөө боюнча бир 30-40 чакты видео бар. Аларды көрүп өздөштүрүп алсаңыз, сизде ишеним пайда болот биякта. Кур ишеним эмес, уже чыныгы ишеним пайда болот. Мен лидерлер менен иштешти билип калдым. Лидерлердин түрүн таанып калдым. Дагы бул боюнча дагы буюрса алдыда пландар бар. Дагы лидерлерди көрүп түшүнүш үчүн сабактар болот. Буюрса жасайм дагы. Эмне болот? Сиз уже даяр лидерлер менен иштешти билип каласыз. А так бизде D1, D2 деген лидерлик стилдер боюнча интернетте жазсаңыз чыгат, Brilliant командасында болбосоңуз эч коркунуч жок. Издесеңиз тапсаңыз болот. Анан атак биздин командада болсоңуз, конечно, бул эң сонун даяр бар, издеп отурбайсыз. Ошон үчүн биздин командадагылар муну баалап, барктап көрүңүздөр. Бизде үйрөтчү сайтта укмуш сонун билимдер, укмуш сонун сабактар бар. Мен мындайча айтканда, бул бизнесте бир 14 жыл берилип иштеген болсо, 14 жылдык билимим бар. Бирок 18 жыл мен теги эле бизнес тармагындамын. Ал жакта деле жөн жүргөн жокмун, мен көп сабактарды алып аттым. Мага окшоп алгач кардар, анан көп убакта гана бизнеске кызыгат адамдарым деген программага такалбаңыз. Бул натыйжалуу эмес, бул өтө кеч натыйжага алып келет. Андыктан туура эмес деген жок, натыйжага алып келип, алып келбейби. Мисалы кимдир ушундай десе, ал туура эмес дебеңиз, карап көрүңүз. Балким ал моралдык жактан туурадыр. Балким ал моралдык жактан туура эместир. Мен жаман ишке барыңыз деп айтам. Просто сиздин оюңузча ал туура эмес болгону менен балким ал натыйжага алып келет. Мисал айталы, мисалы үчүн биз нолдон бизнес баштайсың деп айтып атабыз. Сиз ойлоп атасыз, нолдон бизнес башта дегенде эми нолдон эле башташ керек деп атасыз. Бирок уже тажрыйбаңыз бар, бизнести түшүнөсүз, билесиз. Акча киргизбей жүрөсүз. Муну түшүнгөн адам таргетке акча киргиз дегенде, сиз түшүнбөгөн адам сиз айтышы мүмкүн. Таргетке акча киргизбейм, биз нолдон дегенбиз да. Бирок сизде шартыңыз бар акча киргизген. Таргетке акча киргизсеңиз, батыраак адамдар келет. Батыраак адамдарга чыгасыз. Видео тартып отурбай, бул батыраак болушу мүмкүн. 10 чакты видео тартасыз, таргетке киргизип коесуз. 100 видео тарткандан кийинки келген адамдарды сиз 10 видео менен чакырып алсаңыз болот. Акчанын күчү менен. Бирок сиз иштешти билишиңиз керек алар менен, жөн эле акча киргизе бериңиз дебейм. Бирок сиз кантип иштешти билсеңиз, аларга кантип маалымат беришти билсеңиз, продуктага кантип кызыктырып билишти билсеңиз, анда мен 1000 видео же 100 видео тарткан адам келет деп убактыңызды кетирбеңиз, таргетти да кошуп колдонуңуз. Бул деген көрдүңүз, туура эмес деген жок деп атабыз. Натыйжалуу же натыйжалуу эмес деген. Түшүндүңүздөрбү ушул нерсе? Так. Ошон үчүн программага көңүл буруңуздар. Бул натыйжалуубу менин ишенимдерим же натыйжалуу эмеспи деп көңүл буруңуздар. Ката жок, кайтарым байланыш гана бар деп атабыз, Ката жок дегенибиз,
Бул жашоодо өзү ката жок. Бул жашоодо кайтарым байланыш бар. Элестетиңиз, сиз күз күнү карап макияж кылтасыз. Аял кишилер макияж кылып алып бир жерде туура эмес боенуп койдуңуз. Эгерде сиз катага ишенсеңиз, мен ката жасадым, демек мен боенушту билбейт экенмин. Кокуй, мен вообще боенушту билбейт экенмин дейсиз дагы, үйрөнбөйсүз дагы, аракет да кылбайсыз. Бүттү, сиз боеной албайсыз. Эгерде буга кайтарым байланыш катары карасаңыз, күз күнү карайсыз, мээри бузулуп калды. Бияк нормально эле чыгып туруп, шуну оңдосом болот деп өчүрүп туруп кайра оңдойсуз. Дагы окшоп калса, кайра өчүрүп кайра кыласыз. Кайтарым байланыш деген ушул. Күзгү сиз үчүн кайтарым байланыш. Сиздин жасагандай ишиңиздерге натыйжа болбой атса, бул кайтарым байланыш. Буга капа болуштун кереги жок. Ошол натыйжаны карап, өзгөртүп отуруп ишиңизди жакшыртсаңыз болот. Мен жакшырттым, айтып бердим, менин наставнигим мага даяр адамдар келет деген ишеним менен ал батыраак ийгилик жаратып атты. Командасы күчтүү болот деп. Меники андай күчтүү болбой атты. Мен эмне кылдым? Кайтарым байланыш катары карадым. Катары карасам эмне дейт элем? Мен эми ушундай экенмин да, мен эми махабатчыга окшоп ойлоно албайт экенмин да, мен эми ушундай экенмин да, эмнеге махабатчыга повезло, эмнеге мага не повезло дейт элем. Мен эмне катары карадым? Кайтарым байланыш катары карадым. Махабат же натыйжалары мага жаккан натыйжалар. Демек меники жакпай атат. Демек менин адамдарым жаман эмес. Менин программамда проблема бар. Ошону оңдоюн деп туруп оңдодум. Натыйжасында натыйжа өзгөрдү. Ошон үчүн кайтарым байланыш катары караңыз. Түшүндүңүздөр, Анан ошол жерде, мисалы үчүн, нолдон жаңаларды үйрөтүп атып, ледер үстүрөм. Жакшы программа болбоду. Бул аздык кылды. Бул деген нолдон үйрөтпөңүз деген түшүндүрбөйт. Нолдон үйрөткөнчө даярларды да издеңиз. Даярларды эле кечке издей берсеңиз, анда даярларды тобокел да, ал тобокел болушу мүмкүн, болбой калышы мүмкүн, Даярлар менен иштегенде даяр болуп калышыңыз мүмкүн, сиз өзүңүз даяр эмес болуп калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн нолдон үйрөтпөй койбоңуз дебейм. Нолдон үйрөтө берсеңиз, сиз тажрыйба аласыз атабыз, Плюс сиздин эмеңиз күчөйт. Эмне десек, сиздин өзүңүзгө ишеничиңиз күчөйт. Мен адамдарга чындап жардам бере алат экенмин. Ошон үчүн сиз уже даяр лидер менен оңой иштейсиз. Жана түшүндүрүп бердим муну. Анан кайтарым байланыш болгондо сизде жакшы бир сонун фраза пайда болот. Кийинкиде мен ушундай кылам. Рефрейминг деген сабактарда ушул боюнча көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк мисалдар келтирем. Кийинкиде мен ушундай кылам деген сизде адат болсун. Мен эмнеге ушундай ката кетирдим, мен ушундаймын да, мен колуман келбейт да, мен ушундаймын да, мындаймын да дегенге убакытты кетирбеңиз. Кайтарым байланыш алдым. Мен аракет кылдым, бирок болбоду. Демек мен программамды карайын. Демек мен кантип айтып бератам? Түшүндүргөндө. Демек мен адамдардын кызыгуусуна жараша айтып атамбы же өзүмдүн кызыгуум жөнүндө айтып атамбы? Кайсы сабактар мага жетпей атат? Мен кайсы жактан жөндөм болбой атат? Мисалы үчүн структура курдум, адамдарды каттадым, бирок соода аз болуп атат. Демек менде кайсы жерде проблема бар? Кайтарым байланыш бизге көрсөтүп атат. Соода аз деп атат. Демек проблема эмнеде? Мен сатуу жөндөмдөрүм жакшы болбой атат. Мен продукциямды жакшы кызыктуу айтып бере албай атам. Бул мен жаман деген түшүндүрбөйт. Бул мен кайтарым байланыш мага берди. Мага байланыш берди. Демек эмне? Продукцияларды кызыктуу, сочный айта билишке үйрөнөйүн деп ошону өнүктүрүңүз. Сатуу сабактарын көрүңүз. Сатуу басыштарын көрүңүз. Сатпастан сатууну көрүңүз. Реклама негиздерин көрүңүз. Продукция боюнча көп сабактарды көрүңүз. Ден соолук боюнча, эгер ден соолук боюнча иштесеңиз, ден соолук боюнча сабактарды көрүңүз. Жана адамдарга сата билишти үйрөнүңүз. Көтөрүп жүрүп эмес, сабактарды өтүп атып, адамдар менен сүйлөшүп атып, продукцияга кызыктырып коюшту үйрөнүңүз. Аны мен продукцияга кызыктырып койсом, ал менин колуман алыш үчүн эмес. Алар өзү үчүн катталып алды. Сиз көп айтып бердиңиз. Эми мурун алар мисалы үчүн айталы, шампунь менен эле паста алат эле. Эми сиз продукция боюнча сонун айтып берип баштадыңыз, алар эми ден соолугуга керектүү нерсе ала баштады. Айталы, чач үшкүнгө колдоно баштады, Так, угулбай көрүнбөй калды дейт. Так, бир момент. Эмне эле болуп атат, Меники убактым бүткөн үчүн окшойт. Эми кандай болуп атат? Кандай көрүнүп атат? 1-2-3. Так. Белги берип кайтарым байланыш берип коюңуздар. Опа. Так, эми жакшы болду. Окей. Ушуну айтып туруңуздар. Кайтарым байланыштын ушу жакшы, Так, окей, жакшы болуптур. Демек, кайтарым байланыш катары караганыңызда пайдасы ушул экен, Адамдар сиз үчүн кайтарым байланыш болуп атат деп атабыз, Демек эмне? Мен жакшы соода темасын жакшы үйрөнүп албаптым. Демек мен сатуу жөндөмдөрүн өнүктүрөйүн деп ошол сабактарды көрүңүз. Продукция жөнүндө вкусно, даамдуу, кызыктуу айтып үйрөнүңүз. Анан клиенттик чаттар боюнча да сабактарды өтүштү бизде элежелер. Бул боюнча да өнүктүрөбүз деген астында пландар бар. Буюрса боюнча сабактарды көбөйтөбүз. Ошону өнүктүрүбүз. Клиенттик чаттар менен иштешти үйрөнүңүз. Ошондо сизде соодаңыз көбөйөт. Айталы, мурун сиз айталы 100 адам менен араң 100 000 соода болуп аткан болсо, эми сиз 100 адам менен 200 000 соода кылышты үйрөнөсүз. Ийилчек адам системаны башкара алат.
Бул кандайча? Бизде эмне ак ыйлет бирок сынбайт деген бар, ийилчек адам ситуацияга жараша өзгөрө алат. Ийилчек адам кайтарым байланышты түшүнө алат, иле алат, уга алат. Жок, мен деген кыйын элем, мен эмнеге, мисалы үчүн мен махабат чыгарганда мен опытныймын, мен тажрыйба билем, мен бул бизнести жакшы түшүнөм, мен кыйынмын, махабатчыге просто повезло десем, ийилчек болбосом, мен катамды оңдой албайт элем. Көрдүңүздөр, ийилчек адам ситуацияга жараша өзгөрө алат. Ситуацияга жараша көз карашын өзгөртө алат. Ситуацияга жараша программасын өзгөртө алат. Сиз программаңыз туура эмес болуп атат деген, бул сиз жаман адам деген түшүндүрбөйт. Сиз жакшы адам болушуңуз мүмкүн, бирок программаларыңыз туура эмес болушу мүмкүн. Программаларыңыз натыйжалуу эмес болушу мүмкүн. Сиз көздөгөн натыйжага алып келбей атат. Демек программаларыңызда проблема бар. Иштеп көрүшүңүз керек. Менин мээримде кайсы ишенимдер мага тоскоол кылат деп суроо бересиз. Биз экинчи баскычта, ушул сабак бүткөндөн кийин экинчи баскычта баштайбыз. Буюрса анын программасын түзүп чыгам мен, сиздерге жарыя берем. Экинчи баскычта дагы көбүрөөк иштейбиз бул боюнчачы. Азыр биринчи баскычта көбүрөөк инструменталь берип атам, жөнөкөй техникалар берип атам. Экинчи анан Декарт боюнча эме бар, квадрат. Ошол боюнча да сабак болот. Ошону да караңыз, ошол жерде да чыгат сиздин туура эмес, сизге чектеп, сизди токтотуп аткан программалар чыгат. Ошолордун үстүнө иштеңиз. Анан ошондо сиз ийилчек болосуз да, мына программаңызды натыйжага жараша өзгөртө аласыз. Натыйжа болбой атабы? Демек сизде программада проблема бар. Мисалы үчүн айталы, Айбек көңүлүнө жаккан адамдар менен гана сүйлөшөт эле, ошолор менен иштешет. Башкалардан качат. Натыйжасында эмне болот? Ал өзүнө өзү коммуникация тармагынан адамдар менен иштеше билүү, адамдар менен сүйлөшө билүү жагынан ал өнүкпөйт. Демек ал эртең жетекчи боло албайт. Эмне дегенде ал 5-6 адам менен сүйлөшөт. Тескерисинче айталы Назгүл. Назгүл бардык адамдар менен сүйлөшүп көрө берет. Бардык адамдар менен тил табышкан аракет кылат. Бардык адамдар менен тил табышкан колунан келбейт азырынча. Бирок аракет кылып көрө берет. Натыйжасында анда эмне пайда болот? Тажрыйба пайда болот. Ал баары менен иштешти үйрөнөт. Натыйжасында келечекте Назгүл же Жазгүл жетекчи болуп чыга алат. Же ошол жакта карьера боюнча бат өсөт. Эмнеге? Анын тааныш билиши көбөйдү. Ага ишенген адамдар көбөйдү. Ал жетекчи менен да сонун мамиле алды. Натыйжасында Назгүл же Жазгүл көбүрөөк акча таба баштайт. Айбек өтө жай өсөт. Эмнеге? Ийилчек эмес ал. Анын жүгүртүүсү ийилчек эмес. Бул адам мени жакпайт, бул адам мени жагат деп тандап атат. Текебер дейли, натыйжасында Айбек өспөйт. Так, Мирлан байке, мен күйөөгө тийгенден кийин 1-2 жыл алардын ордуна өзүмдү коюп, ал деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн иниси, байкеси деп ойлонуп оюмду өзгөрткөм. Азыр кантип ойлобой калдым, ошо рефреймингке киребим. Так, рефрейминг сабагын көрүп коюңуз, ага жардам берет негизи. Балким унутуп койдуңуз, эми ошол нерсени кайра өзүңүзгө кайтарсаңыз болот. Бирөөнүн ордуна коюшту үйрөнөсүз, как раз рефреймингде анан 3 стул техникасында да. Ийилчектик бул өзгөрүштөргө жараша жашоодо ар кандай нерсе өзгөрүп турат, Мисалы үчүн бир убакта айталы, Инстаграмда иштеп, подписчик көбөйтүү оңой болгон. Эми сиз Инстаграмда подписчикти көбөйтүп алдыңыз, анан бир заматта TikTok чыга калды. Кимдирби айтат, ой, TikTok'ту үйрөнүш керек эме, TikTok бийлеш керек экен, трендтерди тартыш керек экен деп. Башында биз жинибиз келебиз дагы. TikTok биз эми ушунтайбыз деген да. Чоң лидер болуп, чоң акча табып бийлейбиз дегенбиз. Анан айла жок, макул эми заман өзгөрүп атыптыр. Ушинтип тренд болуп атыптыр, ушинтип подписчик топтош оңой экен, жасап көрөлү деп жасап көргөнбүз. Анан кийин өзүбүздүн темабызды таптык, натыйжасында TikTok'ту өздөштүрүп алдык. TikTok'тон өтө көп адам келди. Бул ийилчектиктин пайдасы, көрдүңүздөрбү? Арадан жылдар өтүп кетти, TikTok'ту блок кылды, кимдирби деп TikTok'ту блок кылды деп токтоп калды, иштебей койду. Эми кайдан табам адам дейт. Кимдир бирөө TikTok'ту блок кылды, бирок жасап көрө берейин деп, мисалы үчүн Нуржан Аталайбек кызы TikTok'тон дагы деле адам табышты үйрөтөт. Кардар табышты үйрөтөт, Бир убакта YouTube'да ошондой мүмкүнчүлүктөр болгон, азыр ал азайды. Анан эмне кылдык? Мен чукуп көрө берем. Мен да ийилчек болгон үчүн Одноклассникин чукуп көрдүм. Мындай экен деп түшүндүм, пока эме Одноклассник башкача экен иштеши. Reels'терде чукуп көрдүк, анан Reels'терден азыр бирок TikTok жолугу эмес, TikTokко жете элек. Арадан Россиямен иштегендер эмне болду? TikTok блок, Instagram бардыгы блок болду, Facebook блок болду. Жада калса азыр WhatsApp'ты блокка салабыз деп атат. Max менен иштеш керек болду. Эмне кылдык? Кой Max'ты үйрөнөлү, биз Россия менен иштейбиз деп Max'ты үйрөндүк. YouTube'ту блок кылды, эмне кылдык? Азыр эми Rutube киргизели деген пландар бар астында, видеолорубузду. Анан Telegram менен эфир өтө баштады. Telegram менен болбоду, эми Россиядагылар азыр бизде вебинар бөлмөгө кирип атышат. Жок дегенде. Бул дагы көрдүңүздөрбү, ошол ийилчек система. То есть сиз заманга жараша замандын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана билиңиз. Заманга жараша өзгөрө билиңиз. Замандын трендине, талабына жараша ой жүгүртүүңүздү гибкий болуп өзгөрткөнгө аракет кылыңыз, Адамдар менен, ар кандай адамдар менен тил табышышка үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Азыр тил табыша албайсыз, келечекте тил табышып каласыз. Аракет кылып үйрөнүп жасап көрө берсеңиз. Мен ушундай гана адамдар менен иштейм дебеңиздер. Ооба, ушундай адамдар менен көбүрөөк иштейм, бирок башкалар менен иштешти үйрөнүшүм керек мен.
Мен көбүнчө айтам, мисалы үчүн регионго чыгыш боюнча баланс кылууга дейм. Менин лидерлерим кээ бирлер биз регионго чыгып атабыз дейт, карасаң 10 күн, 15 күн регионго чыгып кетет. Аны айтам, онлайн калып кетти го дейм. Десе, сен ушинте бересиң дейт да. Анда мен айтам, онлайнды да калып кеткиле, офлайнды да калып кеткиле. Офлайн кыла берсең, жолугуш кыла берсең чарчап каласың, билесиңерби? Региондо жүрө берсең чарчап каласың. Кээ бирлер болсо онлайнга отуруп алат. Офлайнга вообще чыкпайт. Онлайнда отура берсең да чарчап каласың. Энергия жетпейт. Офлайн жолугушууда да энергия ала албайсың. Офлайн жолугушууда сонун таанышуу болот. Такыр региондорго чыкпагандар бар. Ана мен айтам, региондорго чыккыла десем, анан тиги айтат, биз кечке чыгабыз, эмнеге бизди урушасың дейт. Мен айтам, баланс кылга дейм. Онлайндын күчтүү жери бир убакта 10.000 адам же 1000 адам көрө алат. Офлайн аны кыйын жасаш. Бирок онлайн ошончолук энергия бере албайт. Ошон үчүн только офлайн десең да утуласың, только онлайн десең да утуласың. Онлайн десең өзүң жыгылып каласың, энергия жетпей. Чарчап каласың тез эле. Эч жакка чыкпай отура берип, бук болуп каласың. Кичине офлайнда аралашсаң, энергия толосуң. Мындай коллектив пайда болгон, дух пайда болот да, сонундай. Анан ал адамдар да онлайн жүрүшөт да, лидерлер көчөгө чыкпайт. Алар да чарчап калат. Однообразиеден. Сиз менен бетме бет жолугушуп келсе, жаңы адамдар менен таанышса, мындай иши кызыктуу болуп сезилет агачы. Мындай башкача энергия пайда болот да. Ошон үчүн офлайн жолугушуулар да керек. Офлайн дей берсең, чарчап каласың жолдо жүрө берип. Жетишпей каласың. Онлайн тиги башка мамлекеттерден калып кетет Россиядагылар. Көңүл бурулбай. Ошон үчүн баланс, ошон үчүн ийилчек бол деген ушул. Түшүндүңүздөр? Болду, негизи ушу менен сабагыбыз бүттү, наконец бүттү. Астыда дагы сонун сабактар бар. Бул биринчи гана сабак болду, астыда дагы буюрса дагы 7 сабак, плюс 4-5 проработка техникалар бар и көп практикалар бар ошол сабактар менен биргеликте. Андыктан астыда дагы силер менен дагы иштешебиз. Мен запись үчүн айтып атам, так иштешип бүттүк көпчүлүгүңүздөр менен. Записти көрүп аткандар үчүн астыда экинчи сабак бар, эртең укмуштуу сабак болот. Сонун техникалар берилет астыда. Бул теорияны угап эле, NLP сабак ушул экен деп жүрбөңүздөр. Бул киришүү сабак. Сиздерге керектүү сонун программаларды бердим. Баса бул сабакты биз эле өтөбүзбү, биз же башкаларга да бөлүшсөк болобу деген болушу мүмкүн. Өзүңүз түшүнгөнүңүздү айтып берсеңиз болот. Өзүңүз түшүнүшүңүзчө башкаларга колдонуп көрсөңүз болот. Албетте сиз практикада жасап жакшы жүрөсүз. Бирөөгө жасап көрүп атып дагы жакшы түшүнөсүз. Бирөөгө айтып берип атып дагы жакшы түшүнөсүз. Бирөөгө айтып берип атып аларга дагы кичине болсо да аралашкан жардам бересиз. Албетте алар менин сабагыма келгендечелик толук кандуу билим ала албайт. Толук кандуу түшүнүк ала албайт. Мен түшүндүргөн менен сиз түшүндүргөн башка. Бирок сизге өзүңүзгө практикага жакшы. Аларды айтып берип атып, кичине болсо да аларга бир нерсе түшүндүрүп каласыз. Аларга айтып берип атып, өзүңүз дагы сонун түшүнүп каласыз. Аларга айтып берип атып, өзүңүзгө дагы көбүрөөк жетет. Андыктан айтып берип бөлүшө бериңиздер. Бирок менин видеомду таштаганга болбойт, билесиздер, бул автордук укук. Ошон үчүн биз Telegram группада защита кылып койдук. Ошон үчүн обсуждение группага бул сабактарды таштабайбыз. Бирок сиздер бөлүшсөңүздөр болот. Мунун слайдын сурагандар болуп калат. Слайдын мен PDF форматта таштап коем. Ушунукун гана, калгандардыкын таштабайм. Калгандардыкы болбойт, аларды бергим болбойт. Бул сабакты сиздер өтсөңүздөр болот. Мунун баарын өтүп отурбаңыз. Мисалы үчүн 3 ишенимди бериңиз бир сабакта. Кийинки сабакта дагы 3 ишенимди бериңиз. Ушинтип отуруп адамдардын программасын өзгөрткөнгө жардам берсеңиз болот. И плюс менин сабагыма да даярдап коебуз. Анан буюрса алар ушул биринчи баскычка кийин кызыкса катыштырсаңыздар болот. Буюрса сонун акция кылабыз астыда. Ошого көбүрөөк командаңыздарды алып келсеңиздер, ошого жараша командаңызда батыраак тезирээк өсөт. Командадан баарына бул сабак туура келбеши мүмкүн, бирок уже көптөн бери аралашып жүргөндөргө бул сабак сонун туура келет. Тиги жаңыларга сиз өзүңүз эле түшүндүргөнгө жетет аларга. Үстүртөн түшүнүп, И алар менен иштегенде сизге менин сабактарым сонун жардам тиет, сонун пайдасы тиет. Так, болду, анда ушуну менен кайтарым байланыш болсо бериңиздер. Астыдагы сонун сабактардын запистерин көрүңүздөр эми буюрса. Кыйла түшүнүп калдык. Ыраазычылык, Аллахым ыраазы болсун. Жакшы. Анан сиздерге бир сураныч, бизде көп сабактар, практикалар болду. Кайтарым байланыш бериңиздер мага. Мен түшүндүрүп кеттим буга чейин, азыр да түшүндүрүп кетейин. Энергия алмашуу. Сиздер канчалык отзыв жазсаңыздар, ой пикирлериңизди жазсаңыздар, ыраазычылык канчалык көп жазсаңыздар, сиздер да ошончолук бул сабакты көп барктай баштайсыздар. Ыраазычылык сезиминен дагы да жасап баштайсыздар дагы. Бул сабактарда үйрөтүлгөн нерселерди сиздер амал кылып баштайсыздар. Натыйжасында сиздер ушул сабактын өзүрүн көрө баштайсыздар. Биринчиден. Экинчиден, отзыв жазып атып, биз дагы көптөгөн адамдарды ушул сабактарга аралаштыра алабыз. Натыйжасында менин сабактарыма көрүп мындай арзанда мен бул сабактарга өзүм көп акча кетиргем. Жок дегенде бир 4-5 миң доллар кетиргем да бул билимдерге, мен ушунча билим кетиргем. Бирок аларды мен силерге арзан берип атам. Эмнеге? Биздин максат акча табыш эмес сабактан. Биздин максат биз бизнестен акча табабыз. Биздин максат командадагы адамдар үйрөнүп өсүп алсын. Анан көп адамды ушул темага аралаштырып алалы деп атабыз. Бул тема оорураак тема. Бирок көп адам аралашса, акырындык менен түшүнүк пайда болот. Көбүрөөк адам аралашса, дагы да натыйжалуулук чоңойот деп. Анан сабактардын биринде мен айттым, азыр да айтып кетейин. Биз айталы 10 жылда
мен божомол айтып атам, 10 жылда миллионер болуш үчүн 10 жыл кеткен болсо бизге, сиз 5-6 жылда миллионер боло аласыз. Эмнеге? Ушул сыяктуу сабактарды биз сиздерге жеткирип атабыз. Биз 10 жылда түшүнгөн нерсени сиздер 4-5 жылда түшүнүп алсаңыздар болот. Антан ушул нерсе дагы көбүрөөк элге пайдасы тийиш үчүн отзывдарды жазыңыздар деп атабыз. Биздин максат эмне? Көбүрөөк адамга пайдасы тийсин деп атабыз. Ошон үчүн отзывдарыңыздар бизге дагы, сизге дагы, командаңызга да керек болот. Эртең командаңызды чакыра билиш үчүн, мисалы үчүн айталы, Азизаттын отзывы пайдасы тиет, Нуржандын командасы келиш үчүн. Азизаттын командасы келиш үчүн Нуржандын отзывынын пайдасы тиет. Себеби деген адамдар ар кандай. Нуржан мен мындай болуп өзгөрдүм десе, Азизанын командасы көрүп, мен ошого окшогон, Нуржанга окшогон адамдар болсо, Нуржандын отзывына келип, сиздин командаңыз натыйжасында Азизат өсүп кетет. Ошон үчүн сиздердин отзывыңыздар өзүңүздөргө да пайдасы тиет, командаңызга да пайдасы тиет, биздин команданын өсүшүнө да пайдасы тиет. Андыктан келиңиздер, бөлүшүп. Сизге болгону бир 3 мүнөт же 5 мүнөт кетет отзыв жазганы. Зато жалпы бизнесибиздин өсүүсүнө таасир этет. Мен атайын ушул командабыз өссүн деп 1 жыл убактымды бөлдүм NLP сабактаргачы. Азыр дагы NLP сабактарда буюрса пландар бар, дагы катышам деген пландар бар. Адамдардын программасы бул, программалар алардын каталары бул өтө чоң тема. Андыктан ошол мен кийинки сабактарга дагы көбүрөөк катышыш үчүн бизде натыйжа болсо, мен батыраак катышам. Кирешебиз, баарыбыздын кирешебиз өссө, андан бетер дагы көбүрөөк катышам. Андыктан отзывдарды аябай жазабыз, келиңиздер жазыңыздар. Сизге болгону 3 мүнөт, 4 мүнөт убактым. Азыр мен дагы наставнигим сурантат, мага бир видео тартып берчи деп атат. Мен тартам деген планда бар. Азыр сиздерден чыгып как раз тартам. Тартам, эмнеге дегенде мага анын сабактарынын пайдасы тийди. Эмнеге мен бөлүшүп койбойм? Мен сиздерге болгону текст жазга деп атам. Мен ага видео тартып берем. Видео тартып жөнөтөм, ошону колдонсун деп. Вот. Анткени дегенде ыраазычылык сезим. Мага дагы сабактарыма ыраазы болсоңуздар, жөн эле ыраазычылык деп жазбастан отзыв жазыңыздар. Болуп турбу? Ой пикир, эмнелерди үйрөндүңүздөр, эмне пайдасы тийди, кайсы каталарды кетирдиңиз эле ушул каталарды бир жакта түшүндүңүз, кайсы жаман сезимдер бар эле ошолордон чыктыңыз, ошолорду жазыңыздар. Анда эмесе көрүшкөнчө аман болуңуздар. Записьтерди кайра кайталап мен жана түшүндүргөндө кайра кайталап кайра көрүңүздөр. Экинчи жолу көргөндө, үчүнчү жолу көргөндө андан да жакшыраак түшүнүп баштайсыздар. Анан албетте командаңыздарга түшүнүшүңүзчө түшүндүрүп берген аракет кылыңыз. Бирок практикада менчерик жасай албашыңыз мүмкүн. Кийинчерээк практикада көп жагат жасап отуруп жасай баштайсыз. Өзгөчө бул бизнесте тажрыйбаңыз көбөйгөндө и командаңыз менен сизди иштегенге бул практикаларды колдонсоңуз болот. Анда эмесе аман болуңуздар, да көрүшкөнчө. Баарыңыздарга ийгилик. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Баарыңыздарга астыда ийгиликтер боло берсин. Башка суроолор болсо группаларга жазып туруңуздар.